Урматтуу кыргыз элим, мен Нурланбек кызы Наристе орозонун ыйык күнүндө сиздерден жардам сурап жатамын. Менин апам Сатыбалдиева Зульфия 4 баланы эрежеге жеткирип, өмүр бою элдин саламатчылыгы үчүн күрөшүп, медайым болуп иштеп келди. Эми мынтип апам да жардамга муктаж болуп, ден соолугунан айрылганы турат. Дарыгерлердин айтымында апама боор алмаштыруу зарылчылыгы пайда болуптур. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, мындай операциялар Индияда жасалат, жана кымбат. Кимдин канча өмүр сүрөрүн бир Кудай өзү билет, бирок ошентсе да мен сизге бир өтүнүч менен кайрылгым келди. Өз жардамыңызды аябайсыз деген үмүт менен ушул катты сизге жолдоп турам. Бардык боорукер адамдарга терең таазим. Алла ыраазы болсун. Апама жардам берүү реквизиттери экранга чыкты. Жардам берүүгө ниет кылган ар бир мекендешибизге ыраазыбыз. Аллахым ыраазы болсун. Москва шаарындагы мекендештер үчүн сизге жакын арада Казакстанга кирди чыкты кылуу зарылчылыгы жаралса, биз жардам беребиз. Жолго чыгарда документ боюнча бардык көйгөйлөр чечилет. Аягына чейин өзүбүз алып кирип чыгабыз. Кененирээк маалымат алуу үчүн ушул номерге байланышыңыз. +7 977 412 67 33 +7 987 772 47 54. Унаалар ыңгайлуу, жолдо кыйналбайсыз. Саламатсыздар урматтуу мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Бишкек-Анкара Бишкек авиакаттамын ачуу пландалууда. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик компаниясы Бишкек-Анкара Бишкек багыты боюнча үзгүлтүксүз авиакаттам ачуу пландалып жатканын билдирди. Рейстерди Анадолу Джет авиакомпаниясы жумасына 4 жолу дүйшөмбү, шаршемби, ишемби, жекшемби күндөрү аткарып турат. Ал эми 2023 жылдын август айынан баштап каттамдар күнүнө аткарылмакчы. Ошондой эле аталган авиакаттам Boeing 737 учагы менен ишке ашырылары айтылды. Акылбек Жапаров Дүйнөлүк банктын жетекчисине сунуш берди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Дүйнөлүк банк тобунун жаңы президенти Аджай Банга менен АКШдан жолукту. Бул тууралуу өкмөт билдирди. Анда Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы ишке ашырылып жатканын жана пландаштырылган долбоорлоруна, ошондой эле климаттын өзгөрүшүнө басым жасалган. Жапаров Дүйнөлүк банктын жетекчилигин климаттык өнүгүп келе жаткан карызкор өлкөлөр деген жумушчу аталыштагы тышкы карызды жашыл жана климаттык долбоорлорго алмаштыруу демилгесинин локомотиви жана лидери катары чыгууга чакырды. Мындай механизм өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө бир жагынан жашыл жана климатка туруктуулук боюнча долбоорлорду каржылоого, экинчи жагынан туруктуу карыз абалын камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Банк менен эл аралык валюта фондунун бул маселеде буга чейин окшоп тажрыйбасы бар. Карызды жашыл же климаттык бошотуу механизми буга чейин бөлүнгөн тышкы ресурстарга олуттуу жардам болмок, деди Жапаров. Ал ошондой эле Камбар ата биргесинин масштабтуу курулушун ишке ашырууга басым жасап, биринчи кезекте бул жашыл долбоор экенин кошумчалады. Аджай Банга банк бул маанилүү маселенин ар түрдүүлүгүн дайыма өз көңүл борборунда кармай турганын белгиледи. Ошондой эле тышкы карызды жашыл жана климаттык долбоорлорго алмаштыруу боюнча министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан сунушталган демилгенин маанилүүлүгүн белгилеп, Дүйнөлүк банк аны кылдаттык менен карап чыгарын белгиледи. Аджай Банга Индиядан чыккан америкалык бизнесмен. АКШнын президенти Джо Байден Дүйнөлүк банктын президенттигине көрсөткөн. Белгилүү болгондой, Аджай Банга Mastercard трансулуттук каржы корпорациясынан 2021 жылы кеткен. Ал эл аралык төлөм системасынын директору болуп 10 жылдан ашуун иштеген. Америкалык The Wall Street Journal бизнес-кестин маалыматына караганда, аны жетекчилиги алдында компания рыноктук капиталдаштыруунун наркын 13 эсе жогорулатууга жетишкен. Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев кайрымдуулук иш-чарасына катышты. 13 апрелде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаты элдик топтун лидери Акылбек Түмөнбаевдин өтүнүчү менен Ас-Салям кайрымдуулук фонду тарабынан ыйык Рамазан айына карата Түп районундагы муктаж болгон үй бүлөлөргө жардам иретинде гуманитардык жардам таркатылып берилди. Түп райондагы ар бир айылдан муктаж болгон үй бүлөлөрдүн тизмеги түзүлүп, комиссия тарабынан 70 үй бүлө тандалып алынган.
Ар бир үй бүлөгө 50 кг un, 3 кг макарон, 10 кг кесме, 5 кг күрүч, 5 кг горох, 5 литр май, 5 кг сахар, томат пастасы, 1 пачка чай, 1 пачка туз, конфет, печеньеден берилди деп айтылат маалыматта. Быйылкы түшүм кандай? Быйыл Кудайга шүгүр сон көрүп тургундар мынакей чоң болду, кызыл, кочкул. Жакшы болду мынакей, чоң болду. Метр болуп калыптыр десең бою. Метр. Результаты бар экен. Гуминин базар жок, жакшы экен да. Бойго бериптир как раз. Ростко да бериптир, жакшы. Айба мынакей баянкы мен айтып аткан гумин удобрение. Мынакей эба результат. Мына картошка бир чачкам. Карачы кандай бодрый картошка. Карачы молар сабактарын жоон. Картошканы бир сугардым дагы. Бир лезвия жүргүздүм. Так эле ушундай мен менен бирге сепкен, чогуу эле сепкенбиз катарлаша эле. Саламат болуңуз мынакей. Бул да бир лезвия менен бир кара сугат кылды. Бирге сугардым мынакей. Экөөбүздүкүнүн айырмасы мына. Мына картошка. Мен гумин семирткичи сепкенмин. Бир эле жол. Ошол трактор менен себилди. Натыйжасын мына ошо сиздерге көрсөтүп атам. Мен канча жылдан бери ушу дыйканчылык кылып эле жүрөм, бирок мындай натыйжа болгон эмес. Эң жакшы натыйжа болду. Бишкектин Ленин округунан шайлоого барчулар, талапкерлердин тизмеси. Жогорку Кенеждин Ленин райондук бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттыкка барууга 17 киши арызын берди. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан кабарланды. Талапкерлерди каттоо 27 апрелде аяктайт. Ал эми мөөнөтүнөн мурда шайлоо 28 майда өтөт. Талапкерлердин тизмеси: Эркин Бөлөкбаев, Максат Кунакунов, Марат Арзыкулов, Актилек Нурланбеков, Мирлан Камбаров, Бекзат Иманкулов, Азат Абдылдаев, Улукбек Калыков, Карачач Исмаилова, Нурлан Сакиев, Данияр Тербишалиев, Эртай Исаков, Ажибек Касмалиев, Роман Макейчук, Аким Маликов, Өмүрбек Суваналиев, Турсунбай Бакир уулдары. Эскерте кетсек, 12 март күнү депутат Жаныбек Абиров КБРдин кызматкерин сабап салган. Жабырлануучу улуттук госпиталга баш сөөгү жабыркап түшкөн. Окуяга президент Садыр Жапаров көңүл буруп, депутат соц тармак аркылуу элден кечирим сураган. Башкы прокурор Жогорку Кеңешке Абировду кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук сурап кайрылган. Конституциялык мыйзам, мамлекеттик түзүлүш жана сот укуктук маселелер боюнча комитет парламентке иштин жагдайын иликтеп чыга турган комиссия түзүүнү сунуштаган. Натыйжада депутаттардын териштирүүчү тобу түзүлгөн. Кийин Жаныбек Абиров депутаттык мандатын тапшыруу боюнча арыз жазган. БШК жыйын куруп мандатынан ажыраткан. Токтогулда мугалимдер кырсыктап бирөө каза тапты. Жалал Абад облусунун Токтогул районунда мугалимдер бараткан маршрутка жол кырсыгына кабылып 44 жаштагы мугалим Сүйүнбөбү Момунбаева каза тапты. Маалыматты Токтогул райондук администрациясы тастыктады. Маалыматка ылайык окуя аталган райондун Бел алды айыл аймагында болгон. 14 апрель күнү 7 мектептин мугалимдеринин арасында жыл мугалими сынагынын аймактар аралык туру өткөн. Кубат Чокеев аттындагы орто мектептин мугалимдери сынактан кайтып келе жатканда жолго мал чыга калган. Кичи автобустун айдоочусуны коюп кетпейин деп бурулду буруп жибергенде транспорт оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен бир мугалим каза болсо, 4 мугалим жана айдоочу райондук ооруканага жеткирилген, деди администрациядан. Ал эми Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда 2 мугалимдин абалы оор. Ведомство мархумдун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айткан. Ташиев Геминдеги көчөт тигүүгө жана ишембиликке катышкан. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Чүй облусунун Гемин районундагы ишембиликке жана көчөт отургузууга катышты. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. 15 апрелде Чүй облусунун Жаңы Жол айылында генерал-лейтенант Анарбек Бакаев аттындагы сейил багында УКМКнын аскер кызматкерлеринин катышуусунда 300 түп көчөт отургузулуп, андан соң ишембилик өткөрүлгөн. Иш-чарага УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, Анарбек Бакаевдин жубайы, жакын туугандары жана айыл тургундары катышкан. Акциянын максаты жергиликтүү тургундардын экологиялык жоопкерчилигин жогорулатуу жана паркта жагымдуу микроклиматты түзүү болуп саналат. Өз кезегинде УКМК төрагасы бак-дарактарды отургузуу калктуу конуштарды өнүктүрүүгө жана келечектеги урпактарга эң жакшы бурас калтырууга себеп болоорун белгиледи. Аны менен катар Ташиев паркка ысымы ыйгарылган генерал-лейтенант Анарбек Бакаев эгемендүү Кыргызстандын улуттук коопсуздук органдарынын түптөлүшүнө зор салым кошконун, элдин кызыкчылыгы үчүн жан аябаган жалындуу патриот катары элдин эсинде сакталып кала берерин кошумчалады деп айтылат маалыматта. Анарбек Курмашевдин өзүнүн жеке үй бүлөсү
ушул парк боюнча демилге көтөрүп жасаган экен. Ушуну биз кошуп, колдоп, кубаттап, мындан ары дагы ушул комитетте иштеш, комитетте кызмат кылыш бул өтө ардактуу экенин жана биз эң биринчиден комитеттин кызматкерлери мамлекетке берилгендик менен кызмат кылуу керек экендигин ушул жерден түшүнөбүз деген ойдон. На время, наперед, на историю иштеген экен, мына силер келип ошол киши эскерип атасыңар. Туурабы? Ошондуктан өзүңөрдүн ишиңерге так жүргүлө, ак иштегиле, мамлекетке берилгендик менен кызмат кылгыла. Не просто носить вот эту форму, не просто носить имя сотрудника спецслужбы, а нужно еще и работать, вкладываться туда, так, чтобы вы даже сами были довольны. Азия чемпионаты Кыргызстан 4-чү орунду ээледи. Казакстандын Астана шаарында 9 апрелден 14 апрель күндөрү өткөн Азия чемпионатында Кыргызстан курамасы жалпы командалык эсепте 4-чү орун алды. Ага Кыргызстандан күрөштүн 3 түрү боюнча 28 балбан катышкан. 1-чи орун Казакстан 7 алтын 4 күмүш 9 коло медаль. 2-чи орун Жапония 6 алтын 4 күмүш 10 коло медаль. 3-чү орун Иран 6 алтын 3 күмүш 4 коло медаль. 4-чү орун Кыргызстан 5 алтын 3 күмүш 6 коло медаль. Грек-Рим күрөшү боюнча алтын алган спортчулар: Жоламан Шаршамбеков алтын, Акжол Махмудов алтын, Акылбек Талантбеков алтын, Үзүр Жусупбеков күмүш, Разак Бешикеев, Адилхан Нурланбеков, Роман Ким коло медаль алышты. Кыз келиндер күрөшү боюнча Айсулуу Тыныбекова алтын, Айпермедет кызы күмүш, Калмира Билимбек кызы коло медаль тагынды. Эркин күрөш боюнча Тайырбек Жумашбек уулу алтын, Алмаз Спамбеков күмүш, Улукбек Жолдошбеков, Орозбек Токтомамбетов коло медалды ээлешти. Сүйүнбек Касманбетов Түгөлбай Казаковдун иштен кетиши тууралуу үн катты. Кыргыз эл артисти Утариканын улутман көрсөтүүсүн алып баруучусу Түгөлбай Казаков буга чейин ардактуу эс алууга кеткен. Коомчулук анын кетишине нааразычылыгын билдирип, социалдык тармакка өз ойлорун жазышууда. Алардын арасында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момбеков да өз пикирин билдирип, Маданият министрлиги унчукпаса да, мындайда мамлекеттик катчыбыз калыс сөзүн айтса болмок, кантсе да сөз баккан адам эмеспи, күтө туралычы деген. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов көп күттүрбөй Казаковдун Унтарикадан кетиши боюнча үн катты. Барктуу 1000 кишинин ичинен нарктуу 1 киши ишинен кетсе, мен курактагы шатыра шатман жаштар менен олтура албай, же каада күтүп карларга кошула албай, ортодо арабөк калгандардын беттерине түгү чыгып, денелери куш эт болуп, үшүгөндү шишиген жетелейт дегендей, жел жетелектеле жел этип серпилген интернет айдыгына ачылган туюк сөз тарап кетти. Кирип барсам эле, Кудай сүйгүр, сүкө, ызы чууну токтотпойсуңбу деди жарыктык. Жагдайдын чоо жайы. Мындан 15 жыл мурда КТРКга келген эле, штатка кирбейм, жаштар кабыргасын батырып тажрыйбасы алсын деп мен келишим түзүп, ушул күнгө чейин эмгектендим. Элге белгилүү теледолбоорлорду жетектеп алып бардым. Келишимге деп чектелген каражаттын аякташына байланыштуу бир тобубуз ырчыры жок эле кадыресе иштен кеттик. Өзүм дагы Манас театр менен маңдайлашып акылым акындарга, дастанчыларга, комузчуларга даба болсо жардамдашсамбы деген ой келди эле деди. Учурдагы КТРКнын жетекчиси Болот Телебаев дагы алып калабыз деп алешемдик кылбагыла, мен үчүн бир да кызматкерге ыдык көргөзүлбөсүн дептир. Арийне түкөм 70ке жетип акылы тунуп, наристенин көз жашындай таза мөлтүрөп, мелт калп болуп турган учуру. Жараткан кадырлуу нарктуу түкөбүздүн мээнетти, жалпы айткан дөөлөттү, дөмпөйткөн дараметин баарыбызга насип кылсын. Өзү жактырып таап алчу багытында таш жаңсабай тынч туралы деп Касманбетов билдирген. Жалал Абадта күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык 15 апрелде саат 15:49 чамасында Жалал Абад облусунун аймагында очогунда күчү 4 балга жеткен жер титирөө болду. Жер титирөө Сузак районунун Жийде айылында 4 балга, ал эми Жалал Абад шаарында 3,5 балга чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок.